биздин ынтымагыбыз, биримдүүлүгүбүз, бул Алла Тааланын улуу неематы. Барыңыздарга белгилүү ынтымак жерде ырыс бар тугандар. Бөлүнгөндү бөрү жейт деп бекер айтпайт. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ар бир мусулманга көз жашын төккөн. Араб менен ажамдын айырмасы жок. Актын карага болгон артыкчылыгы жок. Артыкчылык бардыгы бир таквада гана дейт. Өзгөчө бир журттан, бир элден, бир жерден, бир мамлекеттен келгендер бөтөн жерге келип, биз бул жерге улуттарга, урууларга, жана жердешчиликтер ар кандай кылып бөлүнө турган болсо, Алла Таалага бир жакпаган амал. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам мынакей 21 жылдык зулумдукту кечирди. Ушу пайгамбарыбыздын мүнөзүнөн, ушу кечиргенин көрүп туруп, адеп ахлагын көрүп туруп, канча адамдар ушул жерде исламды кабыл алды. Демек биз ынтымакты кантип чыңайбыз? Биринчиден салам берейли. Пайгамбарыбыз айткан, силер бейишке кире албайсыңар, момун болмоюнча. Силер момун боло албайсыңар, бири-бириңерди жакшы көрмөйүнчө. Мен силерге айтайын ушундай бир амалды. Эгерде аткарсаңар, бири-бириңерди жакшы көрөсүңөр. Сахабалар айтыңыз дегенде, афшу салам байнакум, ынтымагыңарды бириктире турган, ортоңордо мухаббат пайда кыла турган, жүрөгүңөрдү кекти жогото турган бул салам айтуу экен. Бири-бирибизге ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату деп күн сайын салам берип турсак, аялыбызга, бала чакабызга, кошуналарыбызга, досторубузга салам исламдагы учурашканда эле эмес, коштошкондо дагы салам айтуу бар. Сахабалар ушунчалык көп салам айтат эле, мына стун экөө баратат, ушул саламдашты. Мына стундан мындай өткөндөн кийин түркүктөн дагы саламдашат эле. Таш болуп калса, дуал болуп калса, дарак болуп калса, өтүп кайра саламдашат эле. Алла Таалан демек бул саламды көп таркатышыбыз керек экен тугандар. Ассаламу алейкум деп бул жердеги бул чоң дуа экен, бул уада экен, бул зикир экен, бул тазкир экен саламдашуу. Демек ынтымагыбызды күчөтө турган саламдашуу. Экинчиден белек берүү. Бири-бирибизге машаалла бир мисвак болсун, кичине атыры болсун, бир болсо баш кийим болсун, бир носки болсун, кичинекей нерсе болсо дагы тахаду тахаббу. Пайгамбарыбыз айткан, бири-бириңерге белек бергиле, ортоңордо мухаббат пайда болот дейт. Анан кийин бири-бирибизди мактоо. Көз алдында эмес, көзү жогунда мактаган. Биз бир мусулманды мактай турган болсок, бул миңдеген ибадаттан жогору турат тугандар. Качан? Көз алдында эмес. Бирок тилекке каршы биз ушуга өтүп алдык. Көзүндө мактайбыз, кеткенден кийин шубайбыз. Кете эле шубайбыз өзү. Бут кийимин кие эле баштайбыз. Бул мусулманчылыкта эмес экен тугандар. Биз мындай кылайлы. Ал жогунда нәпсибиз каалабаса дагы аны мактайлы. Иманы бар, машаалла, бала чакасын багып атат. Мактай турган, жакшылык издейм дегенге жакшылык көрүнүп эле турат. Жамандык издейм дегенге деле ал эмне? Ошон үчүн айтат, булбул эгерде бакка кирсе, эң даамдуу мөмөгө отурат экен. Чочко бакка кирсе, эң сасыгын издейт экен да булчу. Биз бири-бирибиздин кемчилдигибизди издебейли, бири-бирибиздин айыбыбызды издебейли. Алла Таала вала таjassасу, бири-бириңердин айыбыңарды аңдып издебегиле. Алла Субханаху ва Таала ла яктаб ба'дукум ба'да, бири-бириңерди ушактабагыла, бири-бириңерди жала жаппагыла. Мынау Алла Субханаху ва Тааланын тугандар, бу сиздерге берген буйруктары. Гыйбат кылуу, ошол мусулман адам, өлүп калган мусулман адамдын этин жегенге барабар дейт. Силер оны жактырбайсыңар. Кантип дейт, бүгүнкү күнү бөлүнүүнүн себептери ушулардын бирөөсү гыйбат кылуу. Демек гыйбаттан сактансак, тухматтан сактансак, бир мусулмандын ман сатара муслиман сатарахуллах фид дуния вал ахира деген хадиске амал кылсак, кимде-ким бир мусулман айыбын жашырса, Алла анын бу дүйнөдө ахиреттин айыбын да жашырат дейт. Биз айыптарды жашырмак тиякта турсун, жок нерселерди айып кылып айтып берип атпайбызбы? Мына биздин ынтымагыбызга залака кетире турган, балта чаба турган, ынтымагыбызды талкалай турган нерселер ушулар экен да. Гыйбат экен, тухмат экен, айырды ачуу экен, бири-бирибизге текеберленүү экен, бири-бирибизди кордоо экен. Мына нерселерге бөгөт коюшубуз керек. Ошондуктан биринчи саламды айтсак, бири-бирибизге салам айтсак, бири-бирибизге белек берсек, чайга чакырайлы. Машаалла, бир чай менен ким менен келише албай атабыз, ошону чайга чакырыңыз, бардык маселе бүтүп кетет.
Өзгөчө биздин элибизде дасторкондун үстүндө маселе көп бүтөт тугандар. Кичине машалла кайрымдуулук кылып коюп, барыбызда ката бар, күллү бани адам хаттаун, хайры хаттаин ат-таввабун, пайгамбарыбыз айткан, адам баласы барды катакер, эң жакшы катакер ал тооба кылуучу дейт. Ошондуктан биз бири-бирибизди мактап, анын көз алдында эмес, көз алдында мактаган пайгамбарыбыз айткан, кимде ал мойнун сындырганга чейин барабар. Ким бирини көз алдында мактаса, оозуна топуракты салла дейт. Биз ал жок учурда мактайлы. Төртүнчүсү дуа кылайлы. Анын атын атап дуа кылайлы. Кимди жаман көрүп атсак, кимди жек көрүп атсак, анын атын айтып дуа кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Хайрун нас ма янфаун нас." Адамдардын эң жакшысы адамдарга пайда жеткирген. Адамдарга пайда жеткирген, рахат жеткирген. Алардын иманына дагы, адебине да, ибадатына дагы, ден соолугуна дагы, анын мындайча айтканда биздин настроениясына дейбиз, бардыгына. Бекер пайгамбарыбыз айтпаптыр. Мен силерге алгачкылардын кийинкилердин кулук мүнөзүн айтып берейинби дейт. Алгайсы десе фафу амман заламак ва силман катаак ва ахсин иля ман асаа илейк. Ким бөлүнсө, ал менен бириккин. Ким сага зулумдук кылса, аны кечиргин. Ким сага жамандык кылса, ага жакшылык кылгын. Таш менен урганга аш менен баргын деген сөз тугандар. Мынакей, биз ошондо анан ынтымагыбыз бирге экен. Эгерде бирөө зулумдук кылса, биз ага сабыр кылып туруп кечирип коюшубуз керек экен. Ачуубузду жутуп коюшубуз керек экен. Ачуусун жуткандарды Кур'анда Алла Таала мактаган. Момундардын сыпаты, бейишке кире турган таквалардын сыпаты, алар кайсылар? Ачуусун жуткандар, барда дагы жокто дагы кайрымдык кылгандар, адамдарды кечиргендер, кечиргенден кийин аркасынан жакшы иштерди кылып, кайрымдуулук иштерди кылып, аларды чайга чакыргандар. Мынакей ушу адамдарды Алла Таала бейишке лайыктуу адамдар ушулар, бейиштин сыпаты болгон адамдар ушулар деп буларды мактаган. Эгерде бир эки мусулман келишпей, кандайдыр бир болор болбос ишке таарынышып калган болсо, экөөнү элдештирүү динибиздин талабы. Бул намаз окугандан дагы, орозо туткандан дагы, садака бергенден дагы улуу сооп экен. Бул улуу сооп экен. Экөөнүн башын бириктирип, эми чакымчылык кандай? Чакымчылык деген эки мусулмандын ортосун ажыратуу. Чакымчылык. Бул чакымчылыкты намима деп коет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырдын азабынын көптүгү экинчи себебинен. Зарадан сактанбагандыктан, экинчиси чакымчылык кылгандар. Кабырдын көпчүлүк азабы ушудан экен тугандар. Деген чакымчылык деген өтө жаман нерсе. Демек бул адамга айтып, эки мусулмандын башын уруштуруп коюп атат. Баш кошкондорду күйөөсү менен аялдын ортосуна уруштуруп коюп атат. Досторду уруштуруп коюп атат. Кошуналарды уруштуруп коюп атат. Туугандарды уруштуруп коюп атат. Бир туугандарды уруштуруп коюп атат. Бажаларды уруштуруп коюп атат. Абысындарды уруштуруп коюп атат. Чакымчылык менен көрө албастыктан. Туугандар, бул өтө чоң күнөө экен. Чоң күнөө экен. Биз тескерисинче урушуп кеткендерди башын элдештиргенге буйрулган үммөтпүз. Биз баштарын бириктирели, бири-бирин кучакташтыртайлы, бири-бирине чай коюп берели. Кой, мындай кылбагыла. Мындай кылбагыла деп акыл эс менен, жакшы сөздөр менен дегенде. Барыбыз мусулманбыз. Өзгөчө бул жерге келгенде кыргыз элинен башка да башка улуттар дагы бар. Татар эли бар мынакей. Өзбек калкы бар. Башкырстан бар бул жакта. Тажик, бул жакта чечен, даргин, канча деген машалла, уйгур, дунган, канча деген машалла, алхамдулилля. Булардын бардыгына тугандар, биз жакшы мамиле кылайлы. Иннамал муъминуна ихва. Имандуу адамдар бардыгы бир туган. Пайгамбарыбыз айткан, ман ал-муслиму ман салимал муслимуна мин лисанихи ва яди. Чыныгы мусулман ким? Анын тилинен, колунан башка мусулмандар аман болсо. Демек, менин тилимен, менин колуман башка мусулмандар аман болсо, мына мен ошондо чыныгы мусулман болот экенмин тугандар. Бул жерде мусулмандар эле аман болуп, мусулман эместерге баары берби дегендей жок. Бул хадисте айткан баяндоочулар айтат, тафсирде мухаддисиндер айтат, имам Навави рахимахуллах, бул жерде аглабия көбүнчө мусулмандар жашаган себебинен ошого айтылды. Болбосо мусулманбы, мусулман эмеспи, бардыгына тиешелүү. Демек кандай? Чыныгы мусулман анын тилинен, колунан башка адамдар зыян тартпаса, башка адамдар саламатта болсо, мына ушул чыныгы мусулман дейт. Демек сиздин биздин колубуздан ушул жерде жашагандар зыян тартпасын. Ушул жерде жашагандар тугандар, биз аларга зыян жеткирбейли, аларга зыян жеткирбейли.
Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Айиб Ансари радиаллаху анху айтқан: "Ала адуллука ала садақатин юхиббахаллаху ва расулу туслих байнан нас ида табагаду ва тафасаду" дейді. Абу Айиб Ансари радиаллаху анху: "Мен саңа дейді пайғамбарымыз, ушундай бір садақаны айтайынбы дейді. Алла жақсы көре тұрған дейді. Ал қайсы десе, адамдар бір-бірі менен көр албастық қылып, бір-бірін жек көріп, ажырашып қалғанда баштарын біріктірген дейді. Келіңіздер, урматтуу мусулман бір туғандар. Келіңіздер, урматтуу мекендештер. Бардығыз ынтымаққа келейлі. Барыбыз биримдүүлүккө келейлі. Бири-бирибизди кечирейли. Бири-бирибизден кечирим сурағанды үйрөнөйлү. Бири-бирибиздин адеп ахлагыбызды, бири-бирибиздин ушундай жакшы мүнөздөрүбүздү, пейилдерибизди барктай билейли. Ушу күнгө чейин ушу мечитке атайы келдик мисалы. Ушу күнгө чейин кээде адамбыз да баары бир. Кээде содада ылдыйоодо болуп калат. Кээде жумушта, кээде сыйда, кээде урматта, ушул учурларда болуп калган. Ортобузда жүрөгүбүздө кир калбасын. Ушул жерде турганда, мечиттен чыкканда жүрөгүбүздө кир калбасын. Жараткан Алланын алдында биз Алла үчүн бири-бирибизди кечиришкендерден болойлу. Рухамау байнахум. Алла Тааланын алдында өз ара биз бири-бирибизге райым кылуучулардан болойлу. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам набийюр рахма. Ирхаму ман фил ард, ярхамукум ман фис сама. Ар-рахимун ярхамухумур рахман. Жер бетиндегилерге райым кылгыла. Инсанбы, айванбы, бардыгына райым кылгыла. Райымыңарды көрсөткүлө, мээримиңерди көрсөткүлө. Асмандагылар силерге райым кылат дейт тугандар. Уйларга, аттарга, койлорго, аларга райым болгонго бургап, адамдарчы, алар акыл эмеспи тугандар? Мусулманбы, мусулман эмеспи? Өзгөчө муктаждар, чектелгендер, мына инвалидтер, жаш балдар, жетимдер, өтө райымга лайыктуулар мына ушулар. Демек келиңиздер, буларга дагы биз райымыбызды көрсөтөлү. Ушул ынтымагыбыздын, биримдүүлүгүбүздүн шааны тугандар. Албетте, намуздуулукка келе турган болсок, ислам дини намызга чакырган, уятка чакырган дин. Ал-хая шу'батун минал иман, уяттуулук имандын бир бутагы. Ислам динде иман келтиргенден кийин эле экинчи фарз уяттуу жерлерди жашыруу. Иман келтиргенден кийин эле фарз уяттуу жерди жашыруу. Уяттуу жер жашырылбай турган болсо намазда болбой калат. Уяттуулуктун бул фундамент, диндин фундаменти уяттуулукта, жөнөкөйлүктө. Уяттуулук кетсе бардыгы кетти. Уяттуулук менен иман экөө ээрчишип жүрөт. Кайерде бирөө кетсе экинчиси кетет дейт. Ида фататкал хая фаф'ал ма ши'та. Эгерде сенин уяттуулук кетсе, анда эми каалаганыңды кыла бер дейт да, каалаганыңды кыла бер дейт. Бизде уят болсун тугандар. Намыздуулук болсун. Ушуга bir hadis. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-хаяу ла яти илля би хайр." Уяттуулук жакшылыкты гана алып келет. Жакшылыкты гана алып келет. Башка bir hadisте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна ликулли динин хулукан ва хулукул ислам ал-хая." Ар бир диндин өзүнүн кулк мүнөзү бар. Исламдын кулк мүнөзү уяттуулук дейт. Андан кийин албетте мына бүгүнкү күнү имандуулук, өзүбүздүн ынтымагыбыз, бул ынтымак жөнөкөй нерсе эмес, өтө улуу неемат. Ынтымак кеткенден кийин анын кадырына жетип калбайлы. Адал кесип, берекелүү жашоо бул биздин туугандар. Канткени биздин жашообузга береке келет. Ан үчүн биз мынакей адал кесипке бул көңүл бурушубуз керек.